Ана мен айтат элем Адахан Кимсанбаевичкечи. Кимден кийин баягы дин жөнүндө сүйлөйсүз, билем дейсиз, бирок билем дегениңиздин билбегениңиз өкүнүчтүү да. Кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо күндү карап таш урган менен барабар да. Президентибизде эч ким иштеген эмес. Сиз 30 жылда бир кирпич алып келген эмес. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү күндө социалдык тармакта бир маселе дүңгүрөп турат. Жогорку Кеңештин 2 депутатынын мандатынан ажырайт деген маалыматтар чыгып, алардын бириси Фархат Исмаилов мырза биздин конокто. Эми өзүнөн да сурайлы деп атабыз азыр. Бул чынын эмне себеп болду? Эмне түрткү болду? Эмнеге бул маселе көтөрүлүп жатат? Депутаттар баягы жайкы каникулга эс алууга кеткенден кийин да буга эмне түрткү болду деп бүгүн ушул маселе көтөрүлгөндөн кийин Фархат Исмаиловду биздин студияга чакырганбыз. Фархат мырза, бизге келип бергениңизге рахмат. Мен түшүнөм, азыр сиздин телефонуңузду биз отурганда эле канча журналист чалды. Сизден жооп күтүп атышат. Азыр күндө сизди мандаттан ажыратат деп атат да, ушундай маалыматтар чыкты. Буга эмне түрткү дейсиз? Эмне себеп болду? Буга эми биринчиден, саламатсыздарбы? Биринчиден буга эмне түрткү болгон убакыт көргөзөт, эми аны азыр билбейт экенмин, бирок эмнеге ушундай маалымат тарап атат дейм да? Тарап атканда эми ЦИКтан ушундай решение диплом маселеси менен неме болуп туруп, диплом маселеси боюнча биринчи көтөрүлгөн, анан ошол боюнча бүтө башка неме кылган жок. Кайта бул маселелер көтөрүлбөдү. Мен иште өзүмдүн шайлоочулардын жумуштарын ишин алып барып жүргөм. Анан бирок биринчиден кандай десем, бул аны сот чечет, ал диплом маселеси боюнча мен сот чечет. Анан бая биз таң калып атабыз да. Коомчулук таң калып атат. Сиз 2010-до дагы ата журттан талапкер болгонсуз. Азыр да ата журттан келдиңиз. Ата журт бул биз билгенден бийликчил партия. Анан эмне себептен сиз ошончо 15 депутаттын ичинен добуш берген жоксуз? Бул жана Адахан Мадумаровдун маселеси боюнча болуп атпайбы? Ошого не түрткү болду сизге? Эмне себеп болду? Жок, мен добуш берген жокмун деп айткан жокмун. Добуш берген боюнча ал сырдуу сакталган, ал боюнчачы. Ал ким берди, ким бербеди айтылган жок ал жерде. Бирок ушул маселеге байланыштыкпы бул нерсе? Жок, маселеге байланыштуу деп ойдон билбейт экенмин. Эми кандай десем, эми ал маселе боюнча интернет тармакта ушинтип айтылып атат. Эми белгисиз да кандай болгонунчу, эмне үчүн андай болуп атат. Ушул канча убакыттан кийин, өткөндөн кийин уже 2 жыл болду. Биринчи кандидатка тапшырып атканда эгерде ушундай болуш керек эле. Диплом менен. Диплом менен. Анан эми кандай болгонун, мен каяктан болгонун эми бир Кудай билет. Каяктан кандай болгонунчу. Анан баягы жогору жактан эме болду. Канча буйрук. Каршы добуш бергиле, эми камалсын деп добуш бергиле деп буйрук болду жогору жактан. Ошондой бир басым болуп атат. Жок, мага биринчиден эч ким антип айткан жок. Мен ойлойм, башка депутаттар деле анда айтылып болсо керек деп ойлойм. Бирок мен өзүмдүн чечимден кандай десем, бул нерсе силер сурап калдыңар, эртели кечпи чыгат. Анан бул нерсеге мен ошол күнү ошол жерде болчумун. Голос добушумду берген жокмун. Каршы дагы макул дагы берген жокмун. Кармандым да. Силердин айтканыңардан жана 15-тин ичинен дегенде мен эми башка кандидаттар кандай берди аны эч ким билбейт. Мен деле бергенин билбейсиңер да. Мен бул нерсе эртели кечпи чыгышы мүмкүн, чыгабы чыкпайбы, бирок эми сиз сураганда азыр мен эми айтып коюшка милдеттүүмүн. Мен өзүмдүн голосумду берген жокмун. Эч кайсы жаккачы. Карманып койдум. Эмне себеп? Неге карманып койдуңуз? Балким берип койсоңуз мындай көйгөй болбойт эле да. Жок, эми бул мындай көйгөй деп бунун артынан болду деп ойлобойм го, бирок эми мен да жомондор ошондой болот атпайбы? Эми бунун артынан болду деп ойлобойм го, бирок эми убакыт көрсөтөт эмне үчүн андай болду. Мен өзүм дагы түшүнбөдүм, бирок мынчалык эгерде бунун артынан барса мындай болуш керек эмес го дейм, по-моему. Мен айтканым, эмне үчүн дегениңизге, мен биринчиден өзүмдүн жүзүмдү тебе албадым да. Эмне дегенде өзүмдүн чындыгымды. Бул жерде кеп Мадумаровдо эмес. Мадумаров менен мен отуруп чай ичкен эмесмин, тааныш эмесмин. Коллега катары иштеп жүргөнбүз, учурашкандармын, тааныш эмесмин. Бул жерде мен чындыкты тандадым.
Эмне дегенде мен ата энемдин бетин ата энемдин жүзүн жер караткым келбеди. Үчүнчүдөн ар бир адамдын өзүнүн кандидаты шайлоочусу болот. Ар бир шайлоочу, ар бир ата эне мен кандидатым, менин депутатым туура чечим кабыл алса керек деп кандайдыр бул маселе эмес, башка маселелерди дагы ошондой ниеттенет. Анан мен үчүнчү андай нерсеге мен шайлап койдум дегенге мен оозум барбайт. Эмне дегенде мен жигитчил мен өзүмдү карманган үчүн мен ушундай болдум. Эч ким зордуктап шайлагыла деген андай указдар болгон жок, эмелер мажбурлар болгон жок. Мажбурдуу зордуу болгон жок. Жеке өзүңүздүн чечимиңиз болду. Өзүмдүн чечимим болду. Жогору жактан буйрук болуп эле дейсиз анда? Жок, жогору жактан буйрук болгон жок. Мага лично болгон жок. Башкалар ар бир депутат өзүнүн чечимин кадам таштады деп ойлойм го дейм. Эми баягы жеке Мадумаров менен бул маселе азыр куруштуруп атат. Жеке оюңуз кандай эми бул депутат тууралуучу, Адахан Мадумаров тууралуу? Эми жеке оюм Мадумаровдун өзүнүн жумушун кандай алып барат, ал өзүнүн жумушу. Эми бирөө үчүн мен сөз айта албайм. Мен өзүм үчүн, өзүмдүн шайлоочуларымдын ниетин актап ушу 5 жылдык мөөнөттө көп жакшы иштерге себеп болоюн деген ниеттемин. Эми азыр ушундай Борбор шайлоо комиссиясы ушундай маалымат таратты. Эми маалымат чыкты. Эми сиздин кийинки кадамыңыз эмне болот? Эми алардын кадамынын реакциясын күтөсүзбү? Же сотту күтөсүзбү? Эмне болот? Жо мен кийинки кадам мен сотко берем, сот чечет. Эмне дегенде мейли образованияны айтканда биринчиден конституция бийик турат. Закондончу. Конституцияда образование деген жок да. Например, эгер ала турган болсо эми азыр ар кандай жолдор болуп калышы мүмкүн. Адамдын жакына дагы ишенич жок. Кандай болгон чакта дагы конституция бийик турат. Конституциянын мыйзамы менен соттун чечими болот го дейм. Демек, мындан кийинки биз коомчулук, журналисттер, жегиле бул Кыргызстанда сиздин маселе боюнча карай турган болсок, анда сот болот экен да, эми соттук процесстерди белгилүү болот экен да. Эми азыр мен сотко кайрылам да. Эми ушунча 2 жылдан бери иштеп, менин да шайлоочуларым бар, менин да жакындарым бар, менин ата энем бар, ишенген адамдарым бар. Анан кийин мен алардын берген добушун мен четке кагып коюп жоңгалган туура эмес го дейм. Эми буюрса адилеттүүлүк болот го дейм. Эмнеге дегенде мен 17 000 голос менен келгем депутат болупчу. Анан эми 17 000 шайлоочуңуз бар. 17 000 шайлоочу менен келгем да, депутат болуп. Ошонун насибинен Кудайдын пешене жазганын көрөбүз да. Бирок аягына чейин кетесиз адилеттүүлүк үчүн. Буюрса аягына чейин барам. Фаркат мырза, азырынча бул сиздин азыркы учурга берген жоопторуңузда рахмат дейбиз. Азыркы учурга жетиштүү ойлойбуз. Анан бул маселенин алкагында сиздин мындан кийинки кадамдарда биз чагылдырып, коомчулукка жеткирип берүүгө болгон аракет жумшайбыз. Анан бизге да баягы сунуштарыбызды телефон чалуусу четке какпай ушундай ачык болуп жооп берип турсаңыз деген гана өтүнүчүбүз бар, суранычыбыз бар. Анан биздин студияга келип ушундай маек куруп бериңизге рахмат. Эми мындан кийинки да адилеттүүлүккө жетебиз деп ойлойбуз. Адилеттүүлүк Кыргызстанда бар деп ишенебиз дегенде сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.